Бүгүн биз 3-чү сабакты улантабыз. Биз Кудай Адам менен обону кантип жараткандыгына токтолгонбуз. Бул кантип болгондугун Кудай 2-чи бапта толук түшүндүрүп берет. Биз буга чейин Кудай Адамды кантип жараткандыгын караганбыз. Бүгүн болсо Кудай обону кантип жараткандыгын карайбыз. Анда эмесе башталышы 2-чи баптан обону жаратканга чейинки аяттарды бирге окуйлу. Башталышы 2-чи бөлүм 7-чи аят. Анан Кудай Теңир топурактан Адам жаратып, анын жүзүнө өмүр демин үйлөдү. Ошондо ал тирүү жан болуп калды. Демек Кудай Адамды жаратканда буга чейин жараткан башка бардык нерселеринен башкача жол менен жараткан. Кудай Адамды өзү топурактан жаратып, анан ага өзүнүн демин, өзүнүн бир бөлүгүн үйлөдү. Ошентип Адам тирүү жан болуп калды. Биз буга чейин Адамдын денеси, ал жашай турган анын үйү, ал эми Кудай демин салган анын жаны, анын ички адамы, анын инсандыгы экендигин караганбыз. Бул жансыз, бул Кудайдын демисиз адам өлүк сыяктуу жаткан эле. Анын денеси, анын үйү даярдалса дагы, бирок ал тирүү эмес болчу. Андан аркы 2 аятты окусак, Кудай Теңир чыгыштагы эйденге баг отургузуп, ал жерге өзү жараткан адамды жайгаштырды. Андан кийин Кудай Теңир топурактан көрүнүшү жакшы, жегенге жарактуу ар кандай мөмөлүү дарактарды өстүрүп чыгарды. Бактын ортосуна өмүр дарагын жана жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарак өстүрүп чыгарды. Кудай Теңирдин максаты, анын планы Адамды жер үстүнө гана жайгаштырбастан, жер үстүндө ал үчүн жашоого абдан ылайыктуу жер болгон. Жана бул жердин аты Эйден багы болчу. Ал Эйден багында адам үчүн эң сонун нерселер, эң сонун дарактар жана башка эң сонун нерселер болгон. Эйден бакты сугара турган дарыя агып чыкты деп жазылып турат. Демек, ал жер көзгө көрүнгөн материалдык белгилүү бир жер болгон. Демек, ал дарыя ошол жерден 4 дарыяга бөлүнгөн. Биринин аты Пишон, ал алтын чыккан бүт Хабила жерин айланып агат. Ал жердин алтыны да жакшы, ал жерде жыпар жыттуу чайыр жана агат ташы бар. Экинчи дарыянын аты Гихон, ал бүткүл Куш жерин айланып агат. Үчүнчү дарыянын аты Хидекел, ал Ашурдун алдынан агып өтөт. 4-чү дарыянын аты Эфрат. Бул 2 дарыя бүгүнкү күндө бизге белгилүү. Демек, бул Эйден багы Месопотамияда жайгашкан географиялык жер болгон. Жана Эйден багын иштетсин жана сактасын деп, Кудай Теңир Адамды ошол бакка жайгаштырды. Эгемендүү Кудай Адамдан: "Сен Эйден багында жашагың келеби?" деп сураган эмес. Ал Эйден багын жаратып, ошол бакты иштетсин жана сактасын деп Адамды ошол бакка жайгаштырган. Кийинки аяттар: анан Кудай Теңир Адамга мындай деп осуят кылды: "Бактагы ар кандай дарактын жемишинен жесең болот, бирок жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарактын, бир гана дарактын жемишинен жебе, анткени андан даам таткан күнү өлүп каласың." Бул 18-чи аят абдан маанилүү, кийинчерээк кайрылып келебиз. Бирок мен андан ары окуйун. Кудай Теңир топурактан талаа жаныбарларын, асман канаттууларын жаратып, аларды кандай атай тургандыгын көрүү үчүн Адамга алып келди. Ар кандай тирүү жанга ал кандай ат койсо, анын аты ошондой болду. Адам бардык малдарга, асман канаттууларына, талаа жаныбарларына ат койду, бирок ага ылайык жардамчы табылбады. Демек, Адамдын алдынан бардык жандыктар, бардык жан жаныбарлар өтүп жатканда алар өз түрү боюнча болчу. Кудай аларды өз түрү боюнча, жынысы боюнча ургаачы жана эркек кылып жараткан. Адам алардын ар биринин түгөйү бар экенин, бирок өзүнө ылайыктуу түгөй жок экенин көргөн. Адам жаныбарлар дүйнөсү андан төмөн экенин көргөн. Анткени Адам алар менен сүйлөшө алган эмес. Ал алар менен өзү менен теңдүү мамиле кура алган эмес. Бардык жаратылган дүйнө андан төмөн эле, ал эми Кудай андан жогору болчу. Ошондуктан албетте ал Кудай менен сүйлөшө алган. Бирок
Кудай аны менен тең эмес болчу. Ал андан жогору болгон. Жана адам жалгыздыкты жон териси менен сезген. Анткени ага ылайык жардамчы табылган эмес. Андан ары окуйлу. Ошондо Кудай теңир адамды катуу уктатып салды. Ал уктап жатканда анын бир кабыргасын алып, ордун эт менен жаап койду. Ошентип Кудай теңир адамдан алынган кабыргадан аял жаратып, аны адамга алып келди. Ошондо адам мындай деди: бул абдан уникалдуу, анткени Кудай аялды жаратканда абдан кызыктуу ой менен жараткан. Кимдир бирөө мындай деген экен: Кудай аялды адам сыяктуу эле топурактан деле жаратса болмок да, бирок ал андай кылган жок. Кудай аялды ал эркектин башына чыгып кетпеш үчүн анын баш жагынан эмес, же басынып жүрбөш үчүн анын бут жагынан эмес, бирок ага жакын болуш үчүн, анын канатынын астында, анын коргоосунда болуш үчүн, анын жүрөгүнө жакын жерден, кабыргасынан жараткан. Эркек аялын кучактап, жүрөгүнө бек кысып жүрүш үчүн Кудай аялды эркектин кабыргасынан жараткан. Бул Кудайдын абдан уникалдуу ою, уникалдуу жаратуусу болгон. Андан ары окусак, ошондо адам мындай деди: бул абдан маанилүү, анткени бул жерде никенин негизи камтылган. Бул менин сөөгүмдөн чыккан сөөк, этимден чыккан эт. Ал аял деп аталат, анткени эркектен алынды. Ошондуктан адам ата-энесин таштап, аялы менен биригет. Ошентип экөө бир дене болот. Адам менен аялы экөө тең жылаңач эле, бирок уялышчу эмес. Адам өзүнүн денесинен кабыргасы алынганын сездиби же сезген жокпу мен билбейм, анткени бул жөнүндө жазылган эмес. Бирок аял анын денесинин бир бөлүгү экендигин ал түшүндү. Бир сөз менен айтканда, ал бул менин бир бөлүгүм деп аялды өзүнүн бир бөлүгү катары кабыл алды. Кудай аял менен эркектин ортосундагы жараткан ушул биримдикти кийинчерээк адамдар тилекке каршы жоготушту. Эгер адам бул чындыкты түшүнбөсө, анда ал оңой эле мамилени бузуп, ажырашып кетиши мүмкүн. Анткени ал эркек менен аялдын ортосундагы Кудайдын бул планын, анын уяты менин уятым, анын даңкы менин даңкым, анын кайгысы менин кайгым, анын кубанычы менин кубанычым деген планын түшүнбөйт. Башка бир жерде адам өз денесин жек көрбөйт, тескерисинче аны жылытат, азыктандырат, кам көрөт деп жазылган. Ушул сыяктуу эле адам аялы үчүн кам көрүшү керек. Анткени ал анын бир бөлүгү да, жана Кудай ушундай кылып жараткан. Бул мамиленин негизи. Алар бири-бирин шартсыз түрдө кабыл алуулары керек. Мен кээде адамдардан: сен дене мүчөңөн, мисалы колуңан, бутуңан, же мурдуңан, же оозуңан ажырагың келеби деп сурайм. Албетте ким эле ажырагысы келсин. Атүгүл колу же буту ооруп жатса дагы андан ажырагысы келбейт да. Бул нерсе адамдын оюна да келбейт. Тескерисинче аны айыктырууга аракет жасайт. Ушул сыяктуу эле аялыма да ушундай мамиле кылышым керек, анткени ал менин бир бөлүгүм. Мен аны менен ажырашкым келбейт. Биз бир бүтүнбүз. Кудай жаратып жатканда анын ой максаты ушундай болгон. Эгер адам муну түшүнсө жана кабыл алса, анда ал адамда нике курууга туура негиз бар. Бирок бул башка тема, балким биз буга дагы кайрылабыз. Ал эми бул жерден биз адам менен обо жолукканда эки идеалдуу адам болгонун көрөбүз. Алар Кудайдын акыркы жаратуусу болгон жана Кудай аларды көрүп абдан кубанган. Анткени Кудай аларды жараткандан кийин абдан жакшы деген баа берген. Биз бул жөнүндө башталыш 1-баптан окуганбыз. Мен бул жерден жанагы эки даракка кайрыла кетким келет. Кудай Эйден багында жараткан башка дарактардан ушул эки даракка, өмүр дарагына жана жамандык менен жакшылыкты тааныта турган даракка өзгөчө басым коюлат. Бул кандай, эмне деген дарактар болгону түшүнүксүз. Бирок бир гана дарактын жемишинен жегенге тыюу салынган. Жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарактын жемишинен жебе, анткени андан даам таткан күнү өлүп каласың.
Бул эмнени билдирет? Бул деген адам өлүм деген эмне экенин билчү эмес. Кудай адамга: эгерде сен менин эркиме каршы чыгып, мага тил албасаң, ушул дарактын жемишинен жесең, анда анын кесепети абдан оор болот деп катуу эскерткен. Муну мындайча түшүндүрсө болот. Адам, сен менден толук көз карандысың. Эненин курсагындагы бала эненин киндиги менен кандай байланышта болсо, сен дагы мени менен ошондой байланыштасың. Денелик жашоону жана денелик жашоого керектүү нерсенин бардыгын сен менден алгансың. Ошондой эле руханий жашоону, сенин жаныңды мен сага бергем. Сенин өмүрүңдүн булагы менмин. Сен бардык жактан толугу менен мага байлангансың, менден көз карандысың. А эгерде сен менден бөлүнгүң келсе, менден көз карандысыз болуп жашагың келсе, анда сенин өмүрүң токтойт. Мени менен болгон бардык байланыштар үзүлгөндүктөн сен өз алдынча жашай албайсың. Сенде менсиз, сенде Кудайсыз өмүр жок. Анткени Кудай бардык өмүрдүн булагы. Ошондуктан сен мен менен гана байланышта болуп түбөлүк өмүр сүрө аласың. Анткени мен түбөлүктүүмүн, дейт Кудай. Бирок качан сен менден бөлүнгөндө сенин башыңа өлүм келет. Өлүм бул өмүрдөн ажыроо. Сен менин тилимди албай, менден алыстасаң, анда өмүрдөн ажырап, түбөлүк өмүргө ээ боло албай каласың деп Кудай адамга эскерткен. Бул гүлдү мисалга алсак, анын жалбырактары анын сабактары менен, ал эми сабактары тамыры менен байланышкан жана анын жалбырактары тамырынан суу алып турат, тамырынан сок алып турат. Эгерде анын жалбырагын жулсак, ал жалбырак гүлдөн көз карандысыз болуп калды. Ошол сыяктуу эле Кудай адамга: сен менден көз карандысыз болгуң келип, менден бөлүнсөң, анда өлөсүң деген. Жалбырак али тирүүдөй көрүнөт. Бирок ал тамырдан, сабактан ажырагандан тартып эле өлдү. Ал эми өз алдынча жашай албайт. Бара-бара ал соолуп калат. Кудай адамга: ооба, сенде эркин тандоо бар. Бирок өзүңдүн эркиңди колдонуп, менин эркиме каршы чыксаң, эгерде сен менден көз карандысыз болгуң келип, мага тил албастык кылсаң, анда өмүрдөн ажырайсың, анда түбөлүк өлөсүң деп эскерткен. Кудай адамды робот сыяктуу программалап койгон эмес. Кудай адамга эркин тандоо берген. Адамдын ар дайым эркин тандоого укугу бар. Эгер тандоо болбосо, анда эрктин деле кереги жок. Мисалы, өсүмдүктөр менен жаныбарлардын эрки жок, алар инстинкт менен жашашат. Мисалы, алардын өз убактысы келгенде тукумдашат, өз убактысы келгенде жалбырактары түшөт же жемиш берет. Өсүмдүктөр айта албайт: бул жазда мен гүлдөйм, ал эми тиги жазда гүлдөбөйм деп. Алар ушундай жаратылган. Аларда эркин тандоо жок, анткени аларда эрк жок. Ал эми адамда болсо тандоо эрки бар жана Кудай адамга тандоо берген. Андай болбогондо адамдын тандоо эрки көрүнмөк эмес. Кудай адамдын өз эрки жана чын дили менен ага кызмат кылып, аны сүйүп, өз чакырыгын аткарышын каалаган. Адам болсо жер үстүндө бийлик жүргүзүп, аны туура башкарууга чакырылган. Мен буга чейин айтканымдай, Кудай адамды, ал эми адамдын бүткүл жер жүзүн башкарышын каалаган. Мисалы, кеме куруучу инженер кемени штурвал менен, кеме бургуч менен башкаргыдай кылып жасаган. А эгерде кемени деңизге башкарбастан эле таштап койсо, ал эртели кеч аскага же бир нерсеге урунуп талкаланат. Качан гана кемени анын бургучу менен башкарганда гана ал көпкө чейин сүзө алат. Ошондой эле автоунаа менен дагы ушундай. Анткени алар ушундай башкаргыдай болуп жасалган. Алар өзүн-өзү башкаргыдай болуп жасалган эмес, тескерисинче бургуч менен кимдир бирөө башкаргыдай болуп жасалган. Эгер адам автоунааны оталдырып, ылдамдыкка коюп туруп анан түшүп кетсе, ал биринчи даракка же столбага тийип эле урунуп талкаланат. Анткени эгерде аны кимдир бирөө башкарбаса, ал өзүн-өзү башкара албайт. Эгерде аны кимдир бирөө башкарса, анда ал көпкө чейин жүрө алат.
Ошондой эле адамды дагы Кудай жараткан. Адам өзүн өзү ойлоп тапкан эмес, өзүн өзү жараткан эмес. Адам Кудайды эмес, Кудай адамды ойлоп тапкан. Жана Кудай адамды ал башкарылгыдай кылып жараткан. Ал жаман менен жакшыны билбесин деп, Кудай ага эмне жаман, эмне жакшы, эмне туура эмес экенин үйрөткөндөй кылып жараткан. Кудай адамды жаратып, ал аркылуу бүткүл жаратылышты башкаргысы келген. Бул анын эгемендүү ой максаты болгон жана Кудай адамга мүмкүнчүлүк берген. Кудай адамга эркин тандоо берген. Кудай адамга сенин менин эркиме каршы чыгууга, мага тил албай коюуга укугуң, сенин тандооң бар. Бирок билип кой, анын кесепети дагы болот деп эскерткен. Анын кесепети өлүм. Өлүм деген эмне? Келгиле ойлонуп көрөлү. Өлүм деген бул дененин гана өлүшү эмес. Дененин өлүшү бул өлүмдүн биринчи гана бөлүгү. Анткени адам денеден гана турбайт, адам денеде жашайт. Мисалы, бул Андрейдин колу, бул Андрейдин өпкөсү, ал эми бул Андрейдин буту, бул Андрейдин мээси, бул Андрейдин көзү, ал эми Андрей өзү ким? Мунун бардыгы Андрейдин бир бөлүгү, Андрейдин денеси. Эгерде Андрей өлүп калса, Андрейдин денеси жатат бул жерде дешет. Андрейдин өзү кайда кетти? Андрей болсо бул үйүн, бул денесин таштап кетти. Бул болсо өлүмдүн көзгө көрүнбөгөн тарабы. Ал эми адамдын денеси өлүк болуп, кайрадан өзү эмнеден жаратылса, ошого айлана баштайт. Бирок бул болсо өлүмдүн акыркы стадиясы эмес. Өлүмдүн эң коркунучтуу бөлүгү бул көзгө көрүнбөгөн экинчи бөлүгү. Өлүмдүн эң коркунучтуу жагы бул Кудайдын бейнесине окшош болуп жаратылган адамдын жаны Кудайдан түбөлүк ажырагандыгы. Бул түбөлүк өлүм деп аталат. Жана бул эң коркунучтуу. Карасаңыздар, мисалы, эгерде адам Кудайга тил албастык кылгысы келсе, анда анын денеси гана тил албайт да. Анын эрки кандай чечим чыгарса, анын денеси анын эркине баш ийет. Демек, дене бул нейтралдуу, бейтарап нерсе. Ал мен эмнени кааласам, ошону гана аткарат. Ошентип, эгерде адам Кудайдан көз карандысыз, Кудайсыз жашагысы келсе, анда бул анын эркинин чечими. Жана качан анын денеси өлгөндө, анын эрки эч жака жоголуп кетпейт. Анын жаны кабыл алган чечим түбөлүккө таасир этет. Качан адамдын денеси өлүп, анын жаны көзгө көрүнбөгөн руханий дүйнөгө өткөндө, ал дүйнө физикалык дүйнө эмес. Ал дүйнөдө өлүм деген жок. Атүгүл ал дүйнөдө убакыт деген да жок. Ошондуктан адамдын кабыл алган чечими түбөлүккө кесепетин тийгизет. Эгер адам бул дүйнөдө Кудайсыз болууну тандаса, анда ал тигил дүйнөдө дагы түбөлүккө Кудайсыз жашоону тандаган болот. Бул жандын эң коркунучтуу кыйналуусу, анткени ал Кудайдын бейнеси боюнча жаратылса дагы өзүнүн жаратуучусунан түбөлүк ажыраганын түшүнөт. Бул болсо денелик өлүмдөн, денелик кыйналуудан дагы алда канча коркунучтуу. Качан адамдын жаны кыйналганда, анын денеси кыйналгандан дагы оор болот. Эгерде колуңду сыйрып же күйгүзүп же уруп алсаң, ал жериң абдан ооруйт. Эгерде сен апаңды же балаңды жоготуп алган болсоң, сен абдан ыйлайсың. Анткени сенин денең оорубаса дагы жаның кыйналат. Бул деген жандын кыйналышы. Ушул сыяктуу эле Кудай адамга, эгерде сен өз эркиң менен менден бөлүнүүнү тандасаң, анда сенин ички жана сырткы адамың менден бөлүнүп, Кудайдан көз карандысыз болуп каласың деп эскерткен. Жана мындай чечимдин кесепети түбөлүктүү жана коркунучтуу болорун Кудай билген. Ошондуктан Кудай адамга сүйүү менен эскерткен. Ал аны мажбурлаган эмес. Кудай адамдын эркин тандоосун мажбурлабайт. Кудай ушул күнгө чейин адамга тандоо берет. Ошентип биз Кудайга тил албастыктын кесепети кандай болоорун кийинки баптын алгачкы аяттарынан окуйбуз. Кудай теңир жараткан бардык талаа айбанаттарынын ичинен жылан эң куу эле.
Ал аялдан: Кудай чын эле бейиштеги эч бир дарактын жемишинен жебегиле деп айтты беле деп сурады. Келгиле жылаан жөнүндө карайлы. Бул контекстке ылайык ошол кезде жылаан сойлоп жүрчү эмес. Бул аяттан окуганыбыздай ал эң куу эле. Башка котормолордо ал акылдуу болгон деп которулган. Жылаан башка жаныбарлардан куу жана акылман болгон. Ал куу жана акылдуу жаныбар болгон. Бирок бул жерде бул жылаанды кимдир бирөө колдонуп кетти. Ал шайтан болгон. Шайтан жылаан аркылуу обого сүйлөгөн. Бул жерден биз шайтан кайдан пайда болгонуна токтолушубуз керек. Бул эмне деген жандык? Ыйык китепте ал кулаган периште деп жазылган. Анын көптөгөн ысымдарынан бирөөсү Люцифер. Келгиле азыр Кудай материалдык дүйнөнү жаратканга чейин руханий дүйнөнү жараткандыгы жөнүндө кыскача карайлы. Руханий дүйнө деген бул периштелер. Ал эми ыйык китеп периштелерди алар кызматчы рухтар деп атайт. Периштелер булар адамдыкындай денеси жок, бирок рухий жандыктар. Алар акылы, сезими жана эрки бар инсандар. Алар да Кудайдын бейнесине окшош, бирок алардын денеси жок. Алардын дагы тандоо эрки бар жана алар Кудайга кызмат кылыш үчүн жаратылышкан. Ошондой эле алар адамдарга дагы кызмат кылыш үчүн жаратылышкан. Бирок ыйык китепте алар абдан көп болуп, түмөн болуп жаратылгандыгы жазылган. Биз аларды эч санай албайбыз. Кудай абдан көп, түмөндөгөн периштелерди жараткан. Жана биз руханий дүйнө жөнүндө аз гана билебиз. Руханий дүйнө биз үчүн жашыруун. Жана бул биз үчүн жакшы, анткени Кудай ушундай кылып жараткан. Себеби эгер руханий дүйнө биз үчүн ачык болгондо, биз анын баарын көтөрө алмак эместирбиз. Бирок ыйык китеп периштелер жөнүндө бизге кээ бир нерселерди ачып берет. Алардын жалпы аталыштары ар кандай: периштелер, жогорку периштелер, керубтар, сераптар, кээде аларды таңкы жылдыздар же Кудайдын уулдары деп аташат. Ошондой эле ар кандай даражадагы периштелер бар. Алардын арасында жогорку жана төмөнкү даражадагы периштелер бар. Люцифер бул периште болгон. Люцифер деген сөз жарыкты алып жүрүүчү деп которулат. Бул Кудай жараткан эң жогорку даражадагы периште болгон. Жана Кудай ага эң жогорку укуктарды жана күчтү берип, аны абдан сулуу кылып жараткан. Анын сулуулугу, күчү жана улуулугу башка периштелерден алдаганча бийик болгон. Ал абдан күчтүү периште болгон. Жана Кудай ал аркылуу эмне кылгысы келгенин биз так билбейбиз. Бирок бул периште текеберденип кеткени бизге белгилүү. Анткени ал мен Кудайга окшош болом, мен дагы Кудай боло алам деп айткан. Ошентип ал Кудайга каршы чыккан. Ыйык китептин эки жеринде ал текеберденип Кудайга каршы чыккандыгы айтылат. Ишая 14-бөлүмдө мындай деп жазылган: Таң жылдызы, таң уулу, сен асмандан кандай куладың? Элдерди тебелеп тепсөөчү, сен жерге кулап түшүп, кандай талкаландың? Бирок сен өз жүрөгүңдө мындай деп айттың эле: асманга чыгып, тагымды Кудайдын жылдыздарынан жогору коем. Тоодо сансыз кудайлардын арасында түндүктүн четинде отурам. Булуттардын үстүнө чыгам. Бардыгынан жогору тургандын өзүнө окшоп калам. Бирок сен өлгөндөр жаткан жайга, түпкүрдүн түбүнө түшүрүлдүң. Албетте, Кудай асманда баш аламандыктын болушуна жол бере алган жок. Мына ошол себептен Кудай шайтанды түпкүрдүн түбүнө түшүрүп салды. Ыйык китепте шайтан периштелердин 1/3 бөлүгүн, өзүнө баш ийген периштелерди азгырып өзү менен ала түшкөндүгү айтылат. Биз бул нерсе руханий дүйнөдө кантип иштээрин билбейбиз, бирок жер үстүндөгү жашоо менен мунун кандайдыр бир байланышы бар экенин көрө алабыз. Бул периште болсо жерге кулатылган жана бул руханий дүйнөдө ишке ашкан. Жана бул окуя, тактап айтканда, шайтандын кулашы материалдык дүйнө жаратылганга чейин болгон. Мына ошентип шайтан Кудайдын каршылашы болуп калган. Ал эмне гана кылбасын, бардык ишинде, бардык аракетинде Кудайга каршы чыккан.
Ал Кудайдын эркине, Кудайдын ниетине, Кудайдын жараткандарына каршы чыккан. Ал Кудайдын жараткандарын Кудайга каршы колдонуп, Кудайга жамандык кылуу аракеттерин жасаган. Ал Кудайга, адамзатка жана бардык жаратылышка кыйынчылык жаратуу, зыян келтирүү аракетин жасаган. Ал бардыгына каршы чыгып, бардыгынын каршылашы болуп калган. Китепте ал асмандан кулап түшкөндүгү, ал жалгандын атасы экендиги айтылат. Жана бул жерден биз ал башынан эле Кудайдын жараткандарын талкалагысы келгенин көрөбүз. Ал Кудай жараткан нерселерге жөн гана карап отура алган эмес, ал ар дайым Кудайга каршы чыккан. Жана бул жерден ал жыландын ичине кирип, жыландын образы аркылуу аялга келди. Анткени шайтан ал рух, анын адамдыкындай денеси жок, бирок ал денени кабыл алып, жана денеге да кире алат. Бул жерден ал жылан аркылуу сүйлөгөн. Башталыш 3-бап 1-аятта ал аялдан: Кудай чын эле бейиштеги эч бир дарактын жемишинен жебегиле деп айтты беле деп сурады. Башкача айтканда, силер чын эле бейиштеги бир дагы дарактын жемишинен жей албайсыңарбы? Силер жөн гана карап турасыңарбы деп сураган. Аял жыланга мындай деп жооп берди: дарактардын жемиштеринен жесек болот. Кудай өлүп калбашыңар үчүн бейиштин ортосундагы бир гана дарактын жемишинен жебегиле, ага тийбегиле деген деди. Ошондо жылан аялга: жок, өлбөйсүңөр. Бирок Кудай силердин анын жемишинен жеген күнү көзүңөр ачылып, жакшылык менен жамандыкты билген Кудайдай болуп калаарыңарды билет, деди. Бул абдан кызыктуу сунуш. Байкасаңар, бул жерден шайтан өзүнүн жалганы аркылуу адамга шектенүүнү сээп жатат. Шайтан обону өлбөйсүңөр деп алдап жатат. Кантип эле? Кудай өлөсүңөр дебедиби десе, шайтан жок, өлбөйсүңөр дейт. Жөн гана Кудай силер билбеген нерсени билет деп алдап жатат. Ал эми качан жегенде силер мурда билбеген нерсени билип каласыңар дейт. Жана силер Кудайга муктаж болбостон өзүңөргө өзүңөр Кудай болосуңар. Жамандык менен жакшылыкты билесиңер да силердин үстүңөрдөн эч ким бийлик жүргүзбөй калат. Силер эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек, каяка барыш керек, каяка барбаш керек экендигин өзүңөр билесиңер. Жамандык менен жакшылыкты билгенден кийин эмне туура, эмне туура эмес экенин өзүңөр тандайсыңар. Жана силерди эч ким башкарбай калат. Мына ушул нерсени Кудай каалабайт. Ал силерди куурчак кылгысы келет деп шайтан аларды куулук менен азгырып жатат. Карасаңыздар, обо анын азгырыгына алданып, аны менен сүйлөшө баштады. Качан биз шайтан менен маек кура баштаганда биз жеңилген болобуз. Аял дарактын жемишинен жегенге жакшы экенин, көзгө сүйкүм экенин көрдү. Аял мурун көрбөгөн нерсени көргөндөй болду. Ал билим бергендиктен аялды өзүнө тартып турду. Аял анын жемишинен алып жеди, анан күйөөсүнө да берди, ал да жеди. Ошондо экөөнүн тең көздөрү ачылып, өздөрүнүн жылаңач экенин билишти да, анжыр жалбырактарын бириктирип тигип, өздөрүнө ал жапкыч жасап алышты. Карасаңыздар, бул жерде эмне болду? Биринчиден, шайтан обонун көзүн мурда ал көрбөгөн нерсеге ачты. Ал айыпсыз эле. Алар балдар сыяктуу, күнөөсүз болчу. Бирок азыр аял дарактын жемиши чын эле жегенге жакшы экенин көрдү. Аял алар жей ала турган башка дарактардын жемиштерин көрбөстөн, ушул гана дарактын жемишин көрүп, ал абдан даамдуу болуш керек деп ойлоду. Ал билим бергендиктен жегенге жакшы, көзгө сүйкүм экенин, абдан каалоону жаратканын көрдү. Эгер мен жесем, жамандык менен жакшылыкты билип калам, деди. Аял менен күйөөсү анын жемишинен жеди. Ошондо экөөнүн тең көздөрү ачылды. Кайсы көздөрү ачылды? Алардын рухий көздөрү жабылып, денелик көздөрү ачылды. Анткени алар өздөрүнүн жылаңач экенин көрүштү. Эмне мурда көрүшкөн жок беле? Жок, анткени алардын көздөрү таза, күнөөсүз болчу. Эми болсо, тил албастыктын айынан алардын көздөрүндө күнөө пайда болду. Ошентип адам эң алгач күнөө эмне экенин сезди. Анткени буга чейин күнөө деген болгон эмес. Карасаңыздар, адам күнөөгө баткандан кийин эмне болду? Ал чындап эле өлдүбү?
Келгиле 3-бапты андан ары карайлы 8-аяттан баштап. Күн салкын болуп турганда бактын ичинде жүргөн Кудай Теңирдин үнүн угуп, адам менен аялы Кудай Теңирдин жүзүнөн качып, бактагы дарактардын арасына жашынып калышты. Ошондо Кудай Теңир адамды «Сен кайдасың?» деп чакырды. Адам: «Бактан сенин үнүңдү угуп, коркуп кеттим. Анткени мен жылаңачмын. Ошондуктан жашынып калдым» деди. Кудай андан: «Жылаңач экениңди сага ким айтты? Мен сага жегенге тыюу салган дарактын жемишинен жедиңби?» деп сурады. Ошондо адам: «Сен берген аял мага дарактын жемишинен берди. Мен жедим» деп жооп берди. Анан Кудай Теңир аялдан: «Бул эмне кылганың?» деп сурады. «Мени жылаан азгырды. Ошондуктан жедим» деп жооп берди аял. Бул жерден биз күнөөнүн бизге абдан белгилүү кесепеттерин көрөбүз. Мындан ары адам менен обо бир эмес. Алар Кудайдан гана ажырабастан, алардын ортосунда дагы ажыроо пайда болду. Алар күйөө аял бойдон калышса дагы экөөбүз бирбиз деген биримдик жоголду. Анын көйгөйү менин көйгөйүм эмес. Ал мага бергендиктен мен жедим. Ошондуктан мен күнөөлүү эмесмин, ал күнөөлүү. Күнөө эмнени жаратканын көрүп турасыңарбы? Ал Кудай менен адамдын ортосунда ажыроону жаратат. Адам Кудайдан жашына баштады. Күнөөнүн кесепетинен ал Кудайдан жашынып, аны көргүсү келбей калды. Ал Кудай менен сүйлөшкүсү келбей калды. Анткени анын абийири булганды. Ал Эйден багында Кудайдан жашынып калды. Адамдар кээде канткенде мен тозок эмес, бейишке барсам болот. Эгерде тозок менен бейиш бар болсо, анда мен бүт күчүм менен бейишке барууга аракет кылмакмын деп ойлошот. Бирок Кудайдын өзү аларды кызыктырбайт. Аларды Кудайдын өзү эч кызыктырбайт. Бирок алар бейишке баруу үчүн ар кандай диний жөрөлгөлөрдү аткарууга даяр. Мен болсо аларга: «Достор, эгерде силер бейиштин кожоюнун сүйбөсөңөр, анда силерге бейишке баруунун кандай кызыкчылыгы бар?» деп айтам. Мына адам али бейиште туруп кыйнала баштаган. Анткени аны ал жерден кууп чыгар элек болчу. Адам бейиште жүрүп эле абийири булганып, коркуп, уялып, Кудайдан жашына баштаган. Бейиште жүрүп Кудайдан көз карандысыз болсоң, анда бул бейиш эмес. Кудайсыз бейиш бул тозок. Ошондуктан кеп бейиштин өзүндө эмес, кеп бейиштин кожоюну Кудайдын өзүндө. Бул бөлүмдө адам Кудайдын үнүн угуп деп жазылып турат. Демек, Кудай адамды чакырган. Кудай адамды көздөй кадам таштаган. Адам Кудайды чакырган жок, бирок Кудай биринчи адамды чакырды. Албетте, Кудай эмне болгонун жакшы түшүнүп турса дагы, ал биринчи кадамды таштады. Бардыгын билүүчү, бардыгын көрүүчү Кудай, ал бардыгын билген. Алар жемишти колуна кармап жей электе эле Кудай баарын көрүп турган. Бирок ал эмне үчүн эч кандай чара көргөн жок? Анткени ал адамдын эркинин үстүнөн бийлик жүргүзө алган эмес. Ал бардыгын билсе дагы, бардыгын кыла алса дагы, адамдын эркинин үстүнөн бийлик кылган эмес. Анткени Кудай өзүнө өзү каршы чыга албайт. Ал адилеттүү Кудай. Ал адамга эркти берип, ошону менен бирге ага эркин тандоону да бериши керек болчу. Кудай адамды колго чаап, буга тийбе деп айта алган эмес. Бирок Кудай ага эскерткен. Бирок Кудай адамдын тандоосун манипуляция кылып, анын тандоосуна таасир бере алган эмес. Кудай адамга эркин тандоону берген. Анда эмне үчүн Кудай «Сен кайдасың?» деп адамды издеген? Эмне ал анын жашынып калганын билген эмес беле? Албетте, бардыгын көрүп туруучу Кудай билген. Бирок ушунусу менен Кудай адамга тоо кылууга мүмкүнчүлүк бергиси келген. Эгерде ошол учурда адам менен обо тоо кылышканда кандай болмок экенин мен билбейм. Балким Кудай башкача кылмак. Бирок адам тоо кылгысы келген жок. Анын ордуна ал аялын айыптады. Аялы болсо жылаанды айыптай баштады. Бул жерден эч кандай тоо кылууну көрбөйбүз. Ушул дарактын жанында чынында эле эмне окуя болду? Карасаңыздар, кантип күнөө адамдын ичине кирди. Адам жемишти жегенге чейин ал башка бир нерсени жеп алган. Ал жалганга ишенип, жалганды өз ичине киргизди. Ал жалганга ишенди.
Ишеним деген бул ишеним артуу. Демек ал жалганга ишеним артты. Ошентип ал шайтандын сөзүнө ишенди. Ал эгер шайтан ушинтип айтып жатса, анда аныкы чындык деп ойлоду. Ошентип ал шайтандын өлбөйсүң деген сөзүнө ишенди. Мисалы, бөтөлкөнүн сыртында лимонад же кока-кола деп жазылып турат. Ал эми ичинде уу бар. Эгерде мен аны ичсем, өлөм. Сыртында кока-кола деп жазылып турбайбы деп ойлосом дагы баары бир өлөм. Анткени анын ичи уу. Ошол сыяктуу эле адам дагы шайтандын жалган сөзүнө кирип ишенди. Ал мен чын эле өлбөйм деп шайтандын жалган сөзүн чындык көрдү. Эгерде ал шайтандын сөзүнө шектенсе, анда ким билет, балким өлүп калсамчы деп жемишке тиймек эмес. Ал шайтандын жалган сөзүнө ишенгендигин иши менен, жемишти алып жегени менен көрсөттү. Анын бул кылганы шайтандын жалган сөзүнө ишенгендигин иши менен көрсөттү. Анткени ишеним бул ишеним артуу. Ал эми ишеним артуу бул ички жан дүйнөгө кабыл алуу. Мисалы, бул колумдагы дарыны мен баш ооруга жардам берет деп ойлойм. Бирок бул баш менен гана ишенүү болуп саналат. А эгерде мен бул дарыны жеп жутсам, анда бул ишеним гана эмес, бул ишеним артуу болуп саналат. Мен бул дарыга ишеним артып, аны кабыл алып жедим. Эми аны ичимден чыгарып сала албайм. Ал дары менин денеме сиңип кеткендиктен эми мен аны ажырата албайм. Анткени ал менин бир бөлүгүм болуп калды. Жана эгерде бул дары эмес уу болгондо, анда ал уу менин денеме сиңип, мен анын кесепетин көрмөкмүн. Демек, ишеним бул кабыл алуу экенин түшүнүп жатасыңарбы? Жана адам жемишти жегенге чейин ал башка бир нерсени жеп алган. Ал биринчи жалганды жеп алган. Ал жалганды кабыл алгандыктан анын кесепети болуп жемишти жеп алды. Жана мунун кесепети болуп адам денелик жактан гана эмес, руханий жактан да өлдү. Анын ички адамы, анын эрки Кудайдан ажырады. Эмне үчүн адам дарактын жемишинен жегенде дароо өлүп калган жок деп сурашыңар мүмкүн. Менимче бул жалбырак деле дароо өлгөн жок. Бирок ал чындап эле өлдү. Жана ал бир нече убакыттан кийин саргайып куурап калат. Ушул сыяктуу эле адам дагы ошол убакыттан тартып денелик жактан өлө баштады, куурай баштады. Анын денеси барган сайын каарып, 900 жылдан ашык жашап, ал өлгөн. Анын денеси бара-бара өлгөн. Бирок Кудайдан ажыроо дароо ишке ашкан. Анткени ал дароо эле Кудайдан жашына баштаган. Ал Кудай менен сүйлөшө албай калган. Анын ички жан дүйнөсү, анын ички адамы Кудай менен болгон мамиледен ажыраган. Ал дароо руханий өлгөн. Ал эми денелик жактан 900 жылдан ашык жашап өлгөн. Мына ушул өлүм деп аталат. Андан ары ушул дарактын жанында болгон окуянын кесепеттерин көрөбүз. Анын кесепети болуп, адам менен обо өз эрки, өз тандоосу менен Кудайдан ажырашкан. Кудай аларды Эйденден кууп чыгарган эмес. Алар өздөрү Эйденден чыгып кетүүнү чечишкен. Алар өздөрү Кудайдан кетүүнү тандашкан. Мисалы, эгерде аял күйөөсүнүн көзүнө чөп салса, анда алар мындан ары бир үйдө жашай алышпайт да. Ал аял эми башка эркек менен байланышта болуп калды. Ал күйөөсү менен жашаса дагы баары бир ойношуна тартыла берет. Ал күйөөсү менен бирге болууну көтөрө албагандыктан андан кетүүнү каалайт. Эгерде күйөөсү аялынын көзүнө чөп салса, анда ал аны менен бирге боло албайт, анткени анын алдында өзүн айыптуу сезет. Ошол сыяктуу эле адам менен обо Эйден багында калып калышса, анда алар кыйналышмак. Анткени алар мындан ары Кудай менен бирге боло алышмак эмес. Анткени алар шайтандын жалган сөзүнө ишенип, аны менен бирге болууну тандашты. Ошонусу менен Кудайга ишенимсиздик кылышты. Ошондуктан эми алар Эйден багын таштап чыгышы керек. Бул алардын чечими болгон. Жана Кудай ушуну түшүнгөндүктөн аларга Эйден багынан чыгып кетүүгө жол берди. Жана биз кийинчерээк алар Эйден багынан чыгып кеткенден кийин эмне болгондугун карайбыз. Адамзатынын тарыхы Эйден багынын дарбазасынын ары жагынан кантип башталгандыгын карайбыз. Жана биз адам Кудайды таштап кетсе дагы, Кудай адамды таштабагандыгын карайбыз. Бир нерсени баса белгилеп кетейин, биз обо энени айыптай албайбыз.
Көптөгөн адамдар буга ООН айыптуу болгон деп айтышат. Жок, адам өзү чечим кабыл алган. Анткени адам ал кандай жемиш болгонун абдан жакшы билген жана анын Кудайдан алган жоопкерчилиги. Кудай аны башчы кылып койгон. Ал жоопкерчиликтүү болуп, аялына буга тийбе деп айтыш керек болчу. Ал аялына бул тыюу салынган жемиш, биз буга тийбешибиз керек деп айтыш керек болчу. Жана Кудай адамды башчы кылып койгондуктан ага талап коюп, андан сурады. Кудай биринчи обого эмес, адамга келди. Эгерде аскерде жоокерлер бири-бири менен мушташа кетсе, анда генерал ротанын командирин чакырат. Генерал мушташа кеткен жоокерлерди эмес, ошол жоокерлер үчүн жоопкерчиликтүү болгон ротанын командирин чакырат жана аны жазалайт. Ошол сыяктуу эле Кудай адамдан сурайт. Ал эми адам болсо, Кудай сен эмне мага келдиң? Мына сен берген аял мага берди, мен жедим. Ошондуктан ага бар, андан сура деди. Бирок Кудай ага, мен баарын жакшы билем. Ким азгырылганын мен жакшы билем. Бирок мен сага жоопкерчиликти бергем. Ошондуктан мен биринчи кезекте сенден сурайм дейт. Ошентип биз эмки насаатта андан ары эмне болгондугун карайбыз.